Ассаламу алейкум, жамаат кандайсыздар? Талак Суу областы Манас району Семетейде там сатыкка чыгып атат туугандарына көрүп тургандай. Бул там болгондо да өзгөчө там туугандар, бизнес там десек болот. Бул Семетейдин центрине жайгашкан почти. Анан бул тамга караштуу ушу көрүп тургандай мына 4 гараж бар бул жакта. 4 гараждын ошондо экөөсү автомойка, машина жугуучу жай туугандар. Анан могу экөө клиент баласы жуусаңыздар болот. Жана дагы машиналарды тонировкалары кылат, иши майда чүтөлөрүн оңдосоңуздар болот. Негизи бизнес төртөө тең иштейт негизи. Жанында 3 коргон рестораны бар, эң жакында сонун. Анан бул жакта ошо центрга, бул Ажыбек Татка көчөсү, центрга примерно бир 150-200 метр жүрсөңүздөр ошо центрга барасыздар туугандар. Светофорго жакын да. Жанында ушундай Рыскелди деген төшөк журкан саткан 2 кабат 2 этажный ушундай магазин бар туугандар. Анан Аттакороо көчөсүн билесиздер барыңыздар. Ошондо бул бурчунда болуп калган экен туугандар. Анан чоң антеннаны көрүп атабыз, ушунун эле жанында туугандар, арендер. Анан буга караштуу да ушул кичинекей чакан магазин бар. Бул деле арендада экен азыр. Негизи полный бизнес экен да бул там. Анан жаңы базарды билебиз, бардыгыбыз ошол жаңы базарга да жакын туугандар. Эми бул Аттакоров көчөсүдө асфальт болуп калды. Ошо базарга да баратындайынан. Негизи сонун болуп калды бул жакчы. Бул тамды ким алган болсо да негизи көптөр кызыгып алса керек, бул там качан сатылат же сонун там болсо керек. Мен алсам ушу жакшы болмок дегендер үчүн эми көрсөтүп берейин бул тамды. Мындайынан болсо Дунайга деле жакын туугандар. Баардык жака жакын. Бул Дунайга примерно бир 300-400 метрдей жүрсөк барабыз туугандар. Үстүнөн көрүп аткандай жакшы. Жайгашкан жердин баардыгы жакшы туугандар. Эми жүрүңүздөр, корозуна кирип да көрсөтүп берейин сиздерге. Общий аянтын айткан болсок, аянты 11 сот экен документ боюнча. Анан эми кимиңиздер келсеңиздер, дальше иштеп кетсеңиздер болот. Көрүп аткандай могу көчөдөгү бул фастфуд, шаурма фуд деген мурда шаурма болгон болчу, азыркы учурда бул агроаптека экен. Ушу арендада экен азыркы учурда. Жакшы угловой жерге жайгашкан, эң мындай фартовый, локация аябай сонун жерде да туугандар. Ичине киргенде мына сонун кенен буйруза. Анан бул жакта жашагандай чоң там бар экен азыркы учурдачы, көрүп аткандай. Жанында ушундай фундамент коюлуп калган. Фундамент негизи ушул колонналар чыгып калыптыр, ал жерден ушу арматура токулуп, ошо ар жерине колонна чыгарган экен туугандар. Көп жеринен көрүсүздарбы? Бул 2 этаж деле салсаңыздар болот, ошого ылайыктап коюлган фундамент экен да. Сонун фундамент экен, бийик туугандар. Дальше эми өзүңүздөр келип ушу фундаментти дагы көтөрүп там салсаңыздар болот. Анан жанында антенна бар, жанында мобильный связьтан эч кандай проблема жок бул жерде. Өтө сонун. Бул жерде кудук бар, суу бар, жана мойкадагы немелер, сулар ушул жактан чыгат да. Ушул жагы жакшы экен. Эми аркасын өткөн болсок, аркасына ушундай чакан огород бар, көрүп аткандай. Эми огород кылып тегем десеңиздер, бул жерде суу деле ала, кудуктун суусу менен эле сугарып койсоңуздар болот да, бул кичинекей жерде. Анан чек арасы болсо, бул немени көрүп атабыз, мына кичинекей чакан сарайдычы, ошону эле аркасы менен бурч менен как раз экен да, мындайдан чек арасы билинип турат. Анан бул жагы ошо алдагы неме туалеттин нарыраак экен да, бир аз ушул бүткөн жерге чейин. Ушул аркасы. Аркасында да жакшы эле место бар экен. Эми бул жагын ичине кирейик. Көчө менен айланып кирсек болот, анан эми барыңыздар билесиздер, анан бул жак менен эле кирип кетсек болот азыр. Ушул жагы менен кирейин мен, үй жагы менен эле. Жакшы, азыркы учурда ушундай 2 машина турган экен. Бул жерде ичин көрүп атканда аябай кенен жаркыраган экен, жапжарык, бийик аябай. Мындайынан кенен экен да. Бул негизи тамдын общий узун метри 70 метр ушундай экен да. 70 анан 40 экен мындайынан. Ушуну общий ошо 11 сотик экен, сотик менен. Жакшы. Анан ошол машиналарга тонировка чаптайм десеңиздер, бул жерде негизи клиенттер даяр да, алсаңыздар ошо иштете бересиздер дальше. Шарттары да аябай жакшы экен. Анан бул жакта суулар бар көрүп аткандай. Эми кийинки мойка жагына өтөйүк азыр. Жүрүңүздөр. Мойка жагына өткөндө, мынакей. Бул жакта 2 гараж да, ушундай. Жагы эле 2 гараж, бул жагы эле 2 гараж көрүп аткандай. Азыркы учурда тынбай эле машина жуушуп атат, келип алыпчы. Ичи кенен жаркыраган бул жакта эле. Болду. Дальше келип эле ошо мойканы иштетип берсеңиздер болот экен. Бир аз сырты менен да айланып бир сыра көрсөтүп берип коеюн. Ушундай сырты пескоблок менен тозулган, ушу тамдын тегереги. Анан бул жак өзүнчө мындайдан билинип турат. Мына бул жак Аттакор көчөсү, ушунун бурчуна полный пескоблок менен тозулган. Эч кандай мындай эч ким кирбейт да, жакшы. Анан мынайга базарга чыгып кетесиз туугандар. Сонун асфальт болуп калган бул жагда. Мындайдан центрга барсаңыз эле жөө эле чуркап бара коесуздар. Өзүңүздөр эле бул жагындагы калаган магазин ачып аласыздарбы же дальше арендага бере бересиздерби?
Өзүңүздөр билесиздер да. Эми баазын сурайык бул жактанчы азыр. Ошол туугандар эми тегерегин баардын жа бизнеси да көрсөтүп бердим. Мына бул жашап аткан үй ушул, бирок ичине кирбей эле коеюн, кожоюн суранышы боюнча. Эми баазына келген болсок, баазы $160,000 сурап атат. Кожоюн ошол анын дагы кеми бар дейт. Ошол телефон номери экранда жазылып турат. Ошого байланышып өзүңүздөр да кызыксаңыздар бул жерге келип көрүп кетиңиздер, сүйлөшүңүздөр, аябай жакшы экен. Ушул WhatsApp номерлерине байланышып, ошо сыртта иштегендер. Жакшы жер экен туугандар. Алып калсаңыздар, эми жакшы да, негизи акчаңыздар болсо, бардыгы даяр экен да. Келсеңиздер, клиенттер даяр бул жакта. Талас областы, Манас району Семетейде, бул ошо Ажыбек Татка көчөсү, ошол центрге почти 1-200 метрдей жетпейт да, жакшы.